Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Siz yaxshi o'tirgan? Atın kim ele? Hüseyin atım. Hüseyin. Easy Drive'da uşul jigit reklamаны көрүп келдим дейт. Ошондон кичине интервью алганча бир ооз сурап коелу, мына иштеген адамдардын өзүдөн. Иштериң жакшыбы? Аллага шүгүр. Жакшы. Кандай болуп атат? Иш кандай болуп атат? Заказдар кандай түшүп атат? Акчалары кандай болуп атат мына ушул иштеген күндөрү? Аллага шүгүр, иштеген өзүгө карайт экен. Бирок башка парктарга салыштырмалуу жакшы. Кудайга шүгүр, мына 2 жума болду бул жакта иштегениме. Жакшы, заказдары жакшы экен. Акчаны любой момент чечип алат экенсиң. Удобный эле экен? Удобный. Кебирлер айтат да, баягы 4% көп экен дейт. Ошону кандай? Мисалы сен башка дагы паркта иштеп келипсиң да, азыр экөөнүн айырмасында айта кетсең, канагы выгодный ба? Мисалы сен иштеген паркта 100 сомдон күнүгө алат экен, ал жагы, бул жагы дегенде плюс-минусун айта кетсең ошонун. Мындай экен, бул мен байкаганым, бул паркта заказдар жакшы түшөт экен. Долгий поездкалар катар эле түшүп, мына жакшы заказдар түшөт экен. Ошол проценти эми кимге кандай. Бирок ошого салыштырмалуу поездка жакшы болот экен. 4% 5% болобу, бирок результат жакшы болот. Демек ошол процентиге карабай заказдардын эмеси жакшы, объему, акчасы жакшы эле түшүп атат. Мындай тапканга өзүңөргө калган акча жакшы эле калат, пайдалары? Аллага шүгүр, баары жакшы. Işlerge ийгилик, иштей бергиле, өзүңөрдү этият кылып жакшы иштей бергиле. Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен 2024-жылда көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз туугандар. Кудайым буйруса, мына январда башталды. Каникулдар буйруса бүтөт, ишке дагы чыгабыз, дем алыштарды мына өткөрүп атабыз, каникулдар болуп атат туугандар. Ушул моменттен пайдаланып сиздерге, эгерде такси жумушунда издеген биздин мекендештерге жаңы таксопарк издеп жүргөн болсоңуздар, сиздерге ушул Easy Drive'ды дагы кайрадан эле сунуштап кетебиз туугандар. Бул Easy Drive'да биз көптөн бери сиздерге тартып көрсөтүп келебиз. Бардык условияларны дана так, честно айтып келебиз. Ошондуктан азыр дагы ошол бар машиналарды бир катар обзор кылып өтөбүз туугандар. Анда сиздерге бир катар шарттары менен тааныштыра кетели. Машиналарды көрсөткөнчө толук шарттарын түшүндүрүп кетели. Демек туугандар, биринчи эле эконом класстан баштайлы туугандар. Мына өзүңүздөр билген Hyundai Solaris, алдында мына Polo турат, андан ары Kia Rio турат. Булардын бардыгы коробка автомат, график боюнча 7.0 болсо күнүнө 1900 рубльдан, эгерде 6.1 график болгон болсо 2200 рубльдан арендага алсаңыздар болот. Андан сырткары ошондой эле Polo, Skoda Rapid, эгерде механика коробка болгон болсо 7.0-гө 1500 рубльдан, 6.1-ге 1800 рубль. Андан сырткары Kia Ceed'тер бар. Туугандар, Kia Ceed'ке 7.0 график 1800, 6.1 график 2100. Бул бардык эконом класстагы автомобилдерди сизге айта кеттик. Эми комфортко өтсөк. Комфорт боюнча туугандар, Chery Tiggo 4 2022-жылы чыккан автомат коробка. 7.0 график менен 2500 рубль, 6.1 график менен 2900 рубль туугандар. Ошондой эле Geely Cool Ray 2023-жылкы коробка автомат. 7.0 график менен 2700 туугандар, 6.1 график менен 3100 рубль. Мына туугандар Toyota Camry 2020-21-жылкылар автомат коробка. 7.0 график менен 3300дөн, 6.1 график менен 3800дөн туугандар. Comfort Plus Kia K5 2020-жылкылар, 20-21-жылкылар автомат коробка. 7.0 график менен 3200дөн, 6.1 график менен 3700дөн туугандар. Андан сырткары Kia Optima 2019-жылгы автомат коробкалар. 7.0 график менен 2600, 6.1 график менен 3000 рубль. Comfort Plus Jag 7 2023-жылгы автомат коробка. 7.0 график менен 2800 рубль, 6.1 график менен 3100 рубль күнүнө аренда. Comfort Plus Geely Atlas Pro
7.0 grafik менен 3300 рубль. 6.1 grafik менен 3800 рубль. Жили. Тугандар, эми таксопарктын шарттары менен айта кетели, условиялары. Накопительный депозит эконом жана комфортко 200 рубльдан 10 000 рубльга чейин, комфорт плюско 300 рубльдан 15 000 рубльга чейин. Андан сырткары таксопарктын комиссиясы 4%, Россиянын, Кыргызстандын, Казакстандын граждандарына берилет. Белоруссия тоже. Водительский стаж 3 жылдан категория Б. Опыт работы 3 айдан көп болуш керек таксопарк боюнча. Судимыз каралат. Таксисттин жашы 23 жаштан жогору. Отзывдар тоже каралат. Негативный отзыв. Москванын картасын жакшы билиш керек. Кисарт сөзсүз болуш керек. Снилс болуш керек. Акчасыны моментально чечип алсаңыздар болот. Ремонт, обслуживание, ОСАГО таксопарктын өзүнө себеден биринчи эле күнү келип айдап кетсеңиздер болот. Бесплатно сразу ишке чыксаңыздар болот машина болсо. Ограничение пробег боюнча жок. Яндекс брендтелген бардыгы. Мына чапталган толугу менен. Подключение бесплатно. Келесиз, эгерде машина болсо алып туруп эле ошол күнү ишке чыксаңыз болот, туугандар. Демек туугандар, мына сиздерге толук маалыматты жеткиздик, толук адрестерин жазып койдук. Экранда адрестери бар, телефондору бар, диспетчерде астында чоң телефондор турат. Чаласыздар, ошол номерлерден сурап, толугу менен дагы жетпеген маалыматтар болсо, кызыккан маалыматтарыңыздар болсо, чалып сурап келсеңиздер болот. Адресин дагы экранга коюп койдук. Эгерде жөө келип ушул жерге келебиз десеңиздер, метро Тульскаядан жөө жүргөндө бир 10 минуттай жер, Дубининская 71, корпус 12. Сарай деген баягы здание көрүнөт, ориентир ошол жерде жайгашкан. Easy Drive таксопаркы. Андыктан сиздерди күтөбүз, туугандар. Урматтуу Москвада мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, Мухидинге кайрылсаңыздар болот. Москвадан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.